Assalamu alaikum hormatly bizdin kanalının görärmandary. Sizler menen sarf sabaklarybızdy ulaýbys. Bugün sizler menen biz birinci bölümdün goşumça tamazy jokuş tamaly etişden ekinci sabagyny ötöbüz. Ekinci sabagybız bul söz türkümleri, türleri, alardyn manyleri turaly bolat. Arapça bunun atalyşy aksamul kelime dep atalynar. Anda mese biz menen birge bolуңуздар. Arap dilinde sözdün 3 türü var. Arap dilinde sözdü kelime dep atayt. Al kelimatu. Emi anın 3 türü atoç, etiş, müçö bolup bölünöt. Atoç degenimiz bul isim dep aytılynat Arapça. Etiş degenimiz fi'lun dep aytılynat. Al emi müçö degenimiz harfun dep atalynat Arap dilinde. Bardyk ele sözler Arap dilinde bardyk ele sözler mına şol 3 türdün birinde bolat. Je atoç, je etiş, je müçö bolat. Başkaça aytkanda je isim, je fe'il, je harf bolat. Emi atoç degende al isim dedik. Аны менен кеңири таанышалы. Atoç isim dep adamdardy, janawarlарды, ösümdüktörдү, катуу нерселерди жана абстрактуу маанилерди билдирген сөздөр айтылынат. Ал эми мисалын катары айта турган болсок, рожулун киши, фараsun at, шажаратун дарак, хажарун таш, хауфун коркуу дегендей. Ал эми этиш фи'лун деп атайбыз. Этиш деп кыймыл аракетти билдирип, үч жактын бирөөсүндө болгон сөздөр айтылат. Үч жак дегенде өткөн чак, келер чак, учур чак дегенибиз. Эми ошолордун биринде болсо биз аны этиш деп атайбыз. Караңыздар, кара окуду, якра окуп жатат же окуйт, анан икра оку дегендей. Ал эми мүчө деп арапча айттык, харфун деп аны мүчө деп өз алдынча мааниге ээ болбой, башка сөз же атооч же этиш менен бирге келгенде гана мааниси билинген сөздөр айтылынат. Мисалы, хал б мүчөсүнө окшош, иля га мүчөсүнө окшош, фи да мүчөсүнө окшош. Анда эми сиздерге бул темалар түшүнүктүү болгон болсо төмөнкү көнүгүүлөрдү иштейсиздер. Төмөнкү сөздөр кайсы сөз түркүмдөрүнө кирерин аныктагыла деп бул жерде көнүгүү бар. Караңыздар, кайсы сөз кайсы түргө кирет? Ошону карайбыз. Биринчи жамалун тө. Жамалун тө. Tö degeni biz ne? Jandуу нерселер деп айттык го жана жогоруда. Жамалун бул исим. Ал эми назара карасаңыз, кыймыл аракетти билдирип атат жана чактын биринде болуп атат. 3 чактын биринде болуп атат. Өткөн чакта болгондугу үчүн бул не? Этиш фи'лун деп айтабыз. Жана ошондой эле калган тапшырмаларды, калган көнүгүүлөрдү деле мына ушундай таризде иштейбиз. Урматтуу биздин каналдын көрөрмандары. Анда эмесе сиздер биздин сабакка катышып бергениңиздер үчүн чоң рахмат. Сиздердин кийинки сабактарда көрүшкөнгө чейин сак саламатта болуңуздар.